Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын катталуучулары. Мага негизи көптөгөн айымдар жазуу менен биргеликте өздөрүнүн жашоосундагы аябай күлкүлүү окуяларды көп жазып калтырышат да. Ошону менен бирге дайыма эле тагдырдын оор күндөрүнө кабылгандарын айтып, армандарын айтпастан тескерисинче бир күлкүлүү окуясын дагы биреже калтырып кетиптир. Албетте жанагы WhatsApp'тан голосовой кылып жиберген үчүн мен аны текст түрүндө жазып калтырдым. Балким кимдир бирөөнүн жашоосунда мына ушундай күлкүлүү комедия окуялар көп болсо керек деген ойдо YouTube каналга ушинтип чыгарып атам да. Негизи ошол марафондорго катышуунун, сабактарга катышуунун негизги максаты бул жашоодогу жанагы трагедия окуяларды комедияга айлантуу, жашоодо проблемаларды жанагындай күлкүлүү тарабын кабыл алуу, мына ушундай бир абалга келүү да. Анан көпчүлүк учурда мисалы оңой жөнөкөй проблеманы дагы көптөгөн айымдар мына ушундай бир трагедия катарында кабыл алышат эмеспи? Ошонун сыңарында бул окуя балким сиздерге бир жакшы тарабынан жардам берет деген ойдомун да. Эми ошол нерсени окуп берейин сиздерге, балким сиздердин жашооңуздарда болгондур. Чыныгы аял болоюн деп чечтим дейт. Албетте мурдагыдай эмес, так бүгүн азыркы учурдан баштап өзгөчө, эч ким тааныбай турган, эч кимдин оюна келбей турган өзгөчө бир аял болуп өзгөрөйүн деп өзүмө өзүм сөз бердим дейт. Жарыгын чачып турган, көргөн адамга эргүү берген аял болоюн деп чечтим. Кантип чыныгы аял болуунун сырларын баарын окуп чыктым дейт. Марафондорго катыштым, сабактарга катыштым, толтура сабактарга катыштым дейт. Баарын үйрөндүм. Болгону теория жактан үйрөнүп келатам. Эми ушул жашоодо практика жүзүндө, иш жүзүнө ашырайын деп аткарууну чечтим дагы. Ага чейин бир үйрөнүп бүт бардык эрежелерин баарын үйрөнүп алгандан кийин анан практика жүзүндө колдонуп көрүү үчүн чындап киришейин деп аракет кылдым дейт. Анан эми аткарып баштасам, мен чыныгы өзгөчө аялга, энергичный аялга айланам деген жакшы бир ниеттерим бар болчу дейт. Демек мен кантип өзгөрүп баштадым, жыйынтыгында кандай бир күлкүлүү окуяларга кабылдым дейт да. Эми бул нерсени дагы көпчүлүк айымдар тескери жагынан кабыл алса болот эле, бирок бул эженин чындыгында чувство юморусу өтө күчтүү экен. Биринчи эмнеден баштадым дейт. Биринчи эле баарыбызга белгилүү болгондой, жанагы магия утра кетебин баарыбыз окуганбыз да. Ошол магия утра кетебинде берилген көнүгүүлөрдү аткарып баштадым дейт. Себеби таңдын сыйкырдуу кереметин сезип, мурда кийин турбаган, негизи дайыма 7де ойгончумун, мурда кийин ойгонбогон саат 5те ойгонуп, өзгөчө бир өзүм менен өзүм сүйлөшөйүнчү, кандай болот экен ушул таңда деп ойлонуп отурдум дагы. Кудайдын ар таңында эрте турууга өзүм сөз бердим дейт. Бирок бул өзүмө берген убада көпкө чейин созулган жок. Бир нече күндөн кийин мурункудай унутуп калып, уктап калып, мына ушундай бир адаттар пайда болуп калды дейт. Андан кийин ушул магия утра кетеби эрте менен жардам бербеди. Андан кийинки аракет жок дегенде мындай сыртка чыгып чуркап келсем, балким жардам берет деген ойдо чуркаптыр. Үйүн айланасында, эми бул эже айылда жашаган үчүн, бирок үйүн айланасында баары уктап жатканда короону эле айланып чуркасам да, мага ошол чоң пайда деп ойлоптур дагы. Сыртка чыгып өзүмдү мажбурлап чуркап жүрдүм дагы. Экинчи курка келгенден кийин кой болбойт, ден соолугум болбойт экен, эртеңинден баштап чуркайын деп кирип уктап калдым дейт. Анан ошентип ушуну менен эле токтоп калмак белем, ушуну менен эле олтуруп калмак белем, башка жолу бар да деп олтурдум да. Жок дегенде эрте туруунун жолу ошол медитация жасап көрөйүнчү, балким мурда кийин медитация жасабаганмын, угуп эле келатам, баардык сабактарды айтып эле келатышат. Эми медитация кандай мага жардам берет болот экен деп күн сайын бир толтура жанымда бала чака менен ызы чуу, кошуналарым, тууган уруктарым менен жүргөн жаным медитацияны такыр жасай албай коюм дейт. Себеби кээде туруп бир кулагым чымыңкытылагандай болот, же денем кычышып кетет, дагы ушундай бир ар кандай нерселер, күлкүлүү окуяларды эстеп кетип, мына ушуну өзүм кармай албадым дейт да. Ошентип медитация дагы бул эжеге жардам бербептир. Андан кийин мен көптөгөн сабактарды айткам, эрте менен күн чыкканда тосуп алыңыздар күндү депчи, мен эми туура эле ойду айткам да. Анан бул эже дагы чындыгында күн жаңы чыгып келе жаткан күндү тосуп алайын деп ойлоптур дагы. Сыртка чыгып, дарбазасынын жанында жаңы күн чыгып, жаңы күн мен сени тосуп алдым, ийгиликтерди алып кел, байлыкты алып кел, ырыскы алып кел деп мына ушундай бир өзүнүн жакшы көргөн аффирмацияларын айтып алып турса, кошуналары короодон ар тараптан пайлайтмыш да. Ал жактан карап, дарбазадан улам чыгып карап, тынч эле бул акылынан айнып калган жокпу деп карап башташты дейт. Мен сезип эле турам эмне ойлоп жатканын, бирок мен дагы сыр бербей, значит, жаңы күн менин үнүмдү укту деп унчукпай өзүмдү өзүм алдап келип аттым дейт.
Андан кийин эмне кылышым керек эле деп списокто карап, эмнелерди аткарбай калдым, эмнелерди калып кетти деп отурсам дейт. Анан көптөн бери ушу бетиме жанагындай фейс фитнес деген жаңы чыгып атыптыр, ошондойду жасай эле экенмин. Бетимди кичине жанагы тырыштардан арылуу үчүн билген көнүгүүлөрдү бир окууга катыштым эле дейт. Ошол көнүгүүлөрдү аткарайын деп аракет кылдым да, бетимдеги бурчтарды жазып, ушундай бир көнүгүүнү баштадым дейт. Анан ошентип күзгүдөн ушу бетиме бир тренировкага көнүгүүлөрдү аткарып баштаганда тырыштарымды көрүп дагы көңүлүм түшүп кетти да, кой бул тырыш менен эле жашай берейинчи деп ошо бойдон таштап салдым дейт. Анан ошентип андан кийин ойлонуп отуруп эмне кылсам экен, дагы кандай көнүгүүлөр бар деп андан кийинки күндөрү мурда жасай эле көнүгүүлөрүн карап отурсам, анан кийин йога деп жазылып туруптур. Йоганын ар түрдүү көнүгүүлөрүн аткарып тур, ал жака жатып тур, чоюлуп тур, туруп тур, эмне кылышымды билбей анан акырында эми өзүңөргө жаккан бир көнүгүүнү тандап жасагыла деп бир менин айтканым бар экен да. Ошол жерде анан отуруп алып, мага бир гана чалканган жатып алган туруп деген көнүгүү жакты. Ошо чалканган унчукпай жата берет экенсиң, ошол көнүгүү гана жакты, башкасы жаккан жок деп ошентет. Анан өлү күлгүм келди. Анан кийинкилери мисалы кийинки аткара турган дагы эмнем бар экен деп, эми аял болушум керек да, мен өзгөрүшүм керек да деп дагы тизмелерим карасам дейт, көзгө, моюнга башка гимнастикаларды жасаш керек деп ошентет да. Ошолордун баарын канайланууну жакшыртыш керек. Мен деген өзгөчө аял болушум керек, өзгөчө бир чыныгы өзгөргөн аял болушум керек деп ар бир денемдеги немелерди калыбына келтирип ойготуп, анан прямо кирдим дагы дейт, душка кирип жуунуп, анан ал жерде да жөнөлтүрбастан маслаларды денеме сүркөп дейт. Анан дагы башымды отдельно жууп, шампундап, анан маска менен, ополаскиватель менен жууп, анан чыгып алып туруп бетиме маска койдум, өзүмө кам көрүшүм керек дейт. Анан кийин уже эле мен балдарыма чай даярдап бергиче эле мен уже чарчап калдым дейт. Ошентип отуруп анан кой бүгүндөн баштап мен өзүмө өзгөргөн аял болом деп сөз бербедим беле. Эми чындап аягына чейин өзгөрөйүн дедим да дейт. Жеген тамактардын эртең менен күн сайын жирный тамак жеген жаным дейт, таптакыр жеп, каша жеп, жөнөкөй эле бир кофелерди ичип, сүт ичип, мына ушундай болуп отурмун. Бирок холодильникте турган толтура колбаса, эттерди, ар түрдүү бир майлуу тамактардын баарын көпкө чейин мелтиреп жалдырап карап турмун. Жесемби, жебей эле койсом деп өлө өзүм менен алыштым, күрөштүм дейт. Жок, мен өзгөрүшүм керек деп өзүмдү жеңдим дейт. Анан ошентип эмне калып кетти, эмнени аткарышым керек деп күзгүгө келип олтуруп алып толтура аффирмацияларды айттым дейт. Аффирмацияларды айтып олтурсам, менин ошол күзгүдө турган аял ишенип атат, бирок эмнегедир ошо айткан аффирмацияма өзүм ишенбей койдум дейт. Мен мыкты аялмын дейин десем, ичимде эч кандай бир ишеним жок дейт. Тамашалап айтып атат. Андан кийин ошентип олтуруп эле анан кофе даярдап ичейин деп кофе даярдап ичип олтурса, жаңы ошол бир жаңы көйнөңөрдү үйгө кийгиле, жасаңгыла деп айткам да. Жаңы көйнөгүмө кофе даярдап алдым. Ой, мынча чыныгы өзгөргөн аял болуш ушунчалык кыйынбы деп өзүмдү өзүм сүйлөнүп атам, бир чети күлгүм келип атат дейт. Ошентип анан бүт бардык пайдалуу тамактарды, пайдалуу жасай турган көнүгүүлөрдүн баарын дагы башкадан тизмесин жазып олтуруп, анан өзүм сатып алган гүл сатып алдым дейт. Аны вазага алып келип, айтор ушинтип отурам, өзгөрөм деп аракет кылып атам дейт. Андан кийин эмне кылышым керек? Күйөөмө мотивация беришим керек дедим да. Чуркап кирип күйөөмө ар түрдүү мотивацияларды берген адам болуп, ар нерселерди сүйлөп атам. Күйөөм түшүнбөй эле сойлойсуңбу деп анан чыгып кетип калды дейт, малдарды караган деп ошентет. Ладно, көңүл бурбай эле коеюнчу, эми ушу мотивациям жардам берерим. Жардам бербесе мынчалык эч ким мотивация бербейт дейт. Өзүмдү өзүм көтөрүп, самооценкамды көтөрүп койдум дейт. Ошентип отуруп анан шүгүрчүлүк жазайын эми деп туруп шүгүрчүлүк жазып, блокнотуна толтура, өзүнө өзү ошол аткара турган күндөр күн сайын 5 деген бааларды коюп абдан жакшы киришип, анан бир кезде эми аял болгондон кийин бүт бардык айлана чөйрөгө кам көрүш керек да деген сөздү окуп алып туруп, эми кантип айлана чөйрөмө кантип кам көрсөм, балдарыма жакшы карап атам, жолдошума жакшы карап атам, кошуналарыма жакшы мамиле кылып атам, эми бул ааламга жашоого кандай мен кам көрүп, кандай пайдамы алып келсем экен деп мусорлордун ичин баарын тытмаласам, пайдалуу нерселер, ыргытыла турган нерселердин арасында бүт керектүү буюмдарды сортировка кылып алдым да, калган мусор кыртымды жок дегенде бул жашоону бир мусорго азайттым деп ошентип күлдүрөт да. Андан кийин эми өзүм өстүрүшүм керек деп ошо күн сайын өзүмө 10 беттен бир китептерди окуйм деп сөз берген элем.
Айтор толтура аралашып кетти дейт. Баламдын китебин деле окуп атам, өзүм деле сатып алган китептерди окуп атам, детективин деле окуп атам, сүйүү жөнүндө романдарды деле окуп атам. Башымдын ичи аралашып кетти деп ошентет да. Бул эже күлдүрүп атпайбы? Андан кийин эмне кылышым керек деп ойлонуп отуруп маданият болуш керек. Эми айылда каякта маданият, музейлер болбосо же башка выставкалар болбосо эмне кылышым керек деп ошо короомдо өзүнчө визуализация кылып, малдардын арасында типа аларды бир катып калган музей сымал ушул элестетип алып, картиналарды алып, дубалдарга чаптап койгон тезектерди бул картина экен, сонун экен деп элестетип алып, ушинтип короомдун ичинде малкананын аралап ушунда музей катарында эме кылып көрдүм. Эми жок дегенде визуализация жасадым да, эми өзүмдү маданияттуу кылып тарбиялашым керек деп ошентип. Ал жактан ошентип келгенге чейин эле уже үйүндө баардык иштерин аткарып, ошол өзүн өзгөртүү менен бирге баардык иштерди аткарып келип эле ваннага кирип, эми жок дегенде бир өзүмө романтика тартып алып коеюн деп ваннага кирип, шам жагып, жанагы масло, морской сольдорду кошуп алып, бүт баардык өзүнө уход кыла турган майда чүйдөлөрдү алып кирип алып, жыргап жатса, улам эле телефонуна бирөөлөр чалат экен. Балдары ызылдап, бири мектептен, бири садиктен келип, толтура үйдүн ичи ызычуу болуп кетиптир. Бир кезде анан кийин телефонду алсам дейт, күйөөм кыйкырды дейт. Каякта жүрөсүң, телефонду эмне албайсың деп эле кыйкырды. Анан эмне болду, эмне кыйкырасың деп айтсам, сен каякта жүрөсүң деп урушкан экен. Эми тамашалап күлөйүн дедим дагы күйөөм менен дейт. Мен башкадан төрөлүп атам, башкадан аял болуп жаралып атам деп айтса, эмне төрөп атам дейсиңби деп айткан экен. Төрөп атам эмес, мен төрөлүп атам башкадан аял болуп дептир да. Десе, сен мээмди жебе, эмне малдарды карабадың деп анан бала күйөөсү өлү кыйкырыптыр да. Жок, бул аялдардын иши эмес экен, көрсө бул эркектердин иши экен да. Мындан кийин эми өзүң кара, мен дагы кыла турган иштерим көп, карта желание жасашым керек, дагы башка семинарларга катышкам, марафондорго катышкам, ошол сабактарды угушум керек, алардан берилген көнүгүүлөрдү аткарышым керек десе, мен азыр бир потокто кетип атам, бир толкунда кетип атам, мен ошол толкундан чыгарбагын деп. Ошондо эсе түшүнбөгөн күйөөсү, азыр барганда бир толкундан экинчи толкунга ыргытып жиберем, карта желанияң менен кошо деп кыйкырыптыр. Анан дагы эми тамашалап жүргөн эже, эмне болду анчалык? Значит, сенин вибрацияң төмөн болуп калган турбайбы? Сенин даже энергияң түшүп кетиптир. Даже сенин биополияң тазалаш керек экен, өтө кирдеп кетиптир. Сенин ойлоруң жаман экен, таза ойлордо болушуң керек, сен сабакка катышың керек деп күйөөсүн ошентип жинне тийберген экен. Анан бир маалда телефонду өчүрүп салыптыр. Бирок анан ошодон кийин ойлонуптур да, аял болуш ушунчалык кыйынбы, аял болуш, өзгөрүш ушунчалык кыйынбы деп күйөөсү келип уруш чыгарганга чейин арыдан бери малдарды караптыр, бүт баардык. Даже эртең менен кошунасынын үйүн кошо шыпырчу келе, кечинде туруп алып бүт баардык кошуналардын үйлөрүнөн бери шыпырып, ошо мурда кийин кылып жүргөн иштерин баарын башкадан жасап, медитациясы жок эле, благодарность жазмай жок эле, жөн эле өзүмө кам көрмөй жок эле ошо күнүмдүк ишим менен аракет кылып турайынчы. Хотя бы кийинирээк аял болгонго үлгүрөрмүн, азыр менде убакыт жок экен деп күлүп атпайбы? Анын үстүнө кашаны жеп, кофени ичип, мен ушул тамактарга үйрөнө албай койдум. Ары өтсөм деле, бери өтсөм деле холодильниктеги эттер, чучуктардын баардыгы көзүмө көрүнүп, таптакыр эле бир чыдай албай койдум. Чыныгы аял болуп өзгөрүүнү бир азга жылдыра турайын, азыр менде толтура иштер бар экен деп, хотя бы азыр дайымкыдай жашап турайынчы, эми эртең дагы күн бар го деп ошентип толтура эмелерди, голосойлорду жазып сүйлөп жибериптир да. Ошон үчүн муну кээ бирки айымдар балким туура эмес жагынан кабыл алмак, бул эже болсо ушунчалык бир позитивный тарапка түшүнүп, кабыл алып, ушунчалык бир сонун жашоодо жашап жатат. Албетте, мындай нерселерди кылбаса дагы, аял эң негизги максаты ар бир болуп жаткан нерсени оң тарабынан, позитив тарабынан кабыл алган болсо, ага бир сабактарга катыштын деле же болбосо ушундай бир марафондорго катышып, өзүмдү өзгөртөм дештин деле кереги жок. Эң башкысы жашоодогу болуп жаткан ар бир ситуацияны комедияга айлантып, трагедияда жашап жаткан жашоосун резко комедияга буруп, өзүнүн ар бир баскан турган сүйлөгөн сөздөрүнөн бери өзүн күлдүрүп, башкаларды күлдүрүп, өзүн кубантып, өзүн сүйдүрүп, мына ушинтип жашаган аялга эч бир сабактардын да кереги жок, эч бир башка бирөөлөрдүн кеңеши да кереги жок. Бул эжеге мен чындыгында суктандым. Анткени мындай нерсени жакшы тарабынан кабыл алыш баарынын эле колунан келе бербейт. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, саламатта калыңыздар.